Камчыбек Ташиев инесинин депутаттык мандаты боюнча үн катты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев иниси Шайырбек Ташиевдин мандаты боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, калган маселени депутаттар чечерин жар салды. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Анын шайлоочуларынын фракциянын чечимдерине кийлигише элекмин. Иним менен сүйлөшкөнгө колум тие элек деди. Буга чейин Камчыбек Ташиев бир тууган иниси Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевди бир үйдөн бир эле саясатчы болсун деп иним менен сүйлөштүк. Шаршемби күнкү парламенттик жыйында мандатын тапшырат деген. Андан соң Ата журт Кыргызстан фракциясы карап, так жооп айта албай, Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовго маселени карап берүү үчүн сунуш берген болчу. Сурооңуз болсун, иниңизге мандатына байланыштуу. Сиз өткөндө ош мандатын тапшырат деп айттыңыз эле, андан кийин мандатын тапшырбасын деп митинг кылгандар да болуп атат. Анан жок, мен ал өзүнүн шайлоочулары бар, ошо шайлоочулар боюнча мен өзүмдүн оюмду айттым. Мен өзүмдү айттым. Шайлоочулары анан фракциянын чечимдери ал уже депутаттар чечимдери. Ага мен кийлигип. Өзү менен сүйлөштүңүзбү андан кийин, ошо сиз өзүңүз айткандан кийин? Мен колум тиелек сүйлөшкөм. Сен тапшыр деп айтасызбы, кайра айтпайсызбы? Айттым го бир жолу. Өзүн айтасызбы дегеним да. Туунун үстүнө намаз окуган жарандын видеосу жарыяланды. Лыжа тебүүчү жайлардын биринде туунун үстүнө намаз окуп жаткан жарандын видеосу Facebook баракчасына жарыяланды. Анда жай намаздын ордуна тууну колдонуп намаз окуп жатканы ачык тартылган. Бул тууралуу айрымдар өз пикирлерин билдирип, мамлекеттик тууну тебелөө бул мыйзам бузуу менен барабар экенин билдиришкен. Бишкектин чок ортосундагы соода борбору курчоого алынып, эл кире баштады. Бир нече саат мурда бомба коюлду деп текшерүүгө алынган. Бишкектеги Ред Центр борборундагы курчоо чечилип, элди киргизе башташты. Бул туурасында Спутник Кыргызстандын ошол жерде жүргөн кабарчысы билдирди. Алдын ала берилген маалыматтарда бомба табылган эмес. Эске салсак, милиция соода борбордон элди эвакуациялап, ал жерде УКМКнын кызматкерлери жарылуучу затты издеп жаткан. Имаратка эч кимди киргизбей, курчоого алган тасманы жыйнап кетишти. Азыр соода борборго эл кайрадан кире баштады, деди кабарчы. Кинологдор имараттын ичинен жарылуучу затты атайын үйрөтүлгөн кызматтык иттер менен издеген. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан маалыматты кийинчерээк беришерин айтышты. Ош шаарында 17 жаштагы кызды сүзүп кеткен айдоочу кармалып, унасы айып короого токтотулду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгул кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ушул жылдын 27 январында саат 15:45 чамасында Ош шаарындагы Төлөйкөн кичи шаарчасынын 2005 жылы туулган тургуну Жаранды көчөлөрдүн бириндеги ресторанын жанында белгисиз уна сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Жаран Ош шаардык ооруканасына кайрылып, биринчи жардам көрсөтүлүп, үйүнө жиберилген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгул кызматынын издөө бөлүмчөсү тарабынан аталган айдоочу табылып, унасы айып короого киргизилген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Айлык аз. Ошто соттун кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Бүгүн 31 январда Ош облустук жана шаардык соттун аппарат кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышып, айлыктарынын аз экенин билдиришти. Соттун төрагасы кызматкерлерге жабык жыйын өткөрөрүн айтып, журналисттерди киргизген жок. Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Айпери Турат кызы аппарат кызматкерлеринин айлыгы чындап эле аз экенин белгиледи. Биздин аппарат кызматкерлери бүгүн эртең мененден баштап нааразычылык акциясына чыгабыз деди. Себеби бизде айлык аз. Биздин башка көйгөйлөрүбүз бар. Мисалы, бала бакчага балдарыбызды беребиз. Башка көйгөйлөрүбүз бар дешти. Ар биринин өзүнүн көйгөйү бар. Негизгиси айлыктын аздыгы, деди Айпери Турат кызы. Ал кошумчалагандай, соттун аппарат кызматкерлери 6 000 сомдон 8 000 сомго чейин айлык алса, соттун жардамчылары 12 000 сомго чейин, ал эми соттор өздөрү 60 000 сомго чейин алышат. Бишкекте күйөөсү тарабынан токмоктолуп, бирок арыз жазбаган аял. Анын күйөөсү 7 күнгө камакка алынды.
Бишкектеги Ахунбаев жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде аялын сабаган жаран 7 күнгө камакка алынды. Укук бузуулар кодексинин 70-беренесинде каралган үй бүлөдөгү зомбулук кылмыш иши боюнча үй бүлөлүк зомбулук атайлап физикалык, психологиялык зомбулук көрсөтөм же физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуу катары Бишкек шаарынын Ленин райондук соту тарабынан шектүү 1992 жылы туулган жаран 7 суткага камакка алынды. Буга чейин соц тармактарда Бишкек шаарында күйөөсү аялын башка тепкен видео тараган. Видео 30 январ күнү Бишкектеги Ахунбаев жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде тартылган. Ленин райондук ички иштер бөлүмү жабыркаган жаран милицияга арыз жазуудан баш тарткандыгын билдирген. Милициянын кайгылуу кызматы Баңгизатты үйүндө өстүргөн деген шек менен Бишкек шаарынын тургуну кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык 29 январда саат 18:30 чамасында 102 кызматына Фучик көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде үй бүлөлүк чыр-чатак болуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Милициянын кайгылуу кызматкерлери барып, маалыматты тактаганда 57 жаштагы аял баласы ызы чуу салганын жана ал үйдө Баңгизат чөптөрүн өстүрүп жатканын билдирген. Текшерүү учурунда жаран 5 чакада Баңгизат сымал каражаттарды өстүрүп жаткандыгы аныкталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Бишкекте түнү 8 унааны өрттөгөн шектүү кармалды. 31 январда болжол менен саат 1:00-дөн 4:00-го чейин Бишкектин ар кайсыл райондорунда 8 унааны толугу менен өрттөп жиберген. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кийинчерээк окурман Кактус медиа сайтына патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү кармалганын көрсөткөн видео жөнөткөн. Ал кичи райондордо унаалардын бирин өрттөп жатканда кармалды деп кошумчалады окурман. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кылмышка шектүүнү кармоо фактысын тастыктады. Толук маалымат кийинчерээк берилет. Нарындан келе жаткан жүргөнчү 4 килограммдан ашык Баңгизат менен кармалды. Баңгизат ташыган курьер кармалды деп билдирди бүгүн 31 январда Ички иштер министрдин басма сөз кызматы. 20 январ күнү кечки саат 8:30 чамасында Бишкек Нарын Торугарт Уна жолундагы ГЭС-5 айланма жолунан Жумгал районунун Чаек айылынан Бишкекти көздөй келе жаткан Мерседес Спринтер үлгүсүндөгү жүргөнчү ташыган автобус токтотулган. Автобусту тинтүү учурунда багажынан желим бөтөлкөлөр салынган коробка табылган. Бул коробкада кочкул жашыл түстөгү марихуанадай кескин жыты бар, болжол менен 3 килограмм 485 граммды түзгөн зат салынган 5 литрлик желим бөтөлкөдөн 2 дана жана 1 дана 2 литрдик желим бөтөлкө табылган. Ошондой эле сары түстөгү баштыкта 58 дана ширеңки кутуча түрүндө жасалган гашиштей кескин жыты бар, болжолдуу салмагы 787 граммды түзгөн ачык күрөң түстөгү катуу зат бар болгон. Тергөөнүн версиясы боюнча жүк 1997 жылы туулган Жумгал районунун тургунуна таандык. Бул жигит мурда каракчылык боюнча соттолгон. Бул факты банги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдарын сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран убактылуу камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.